Эми негизи мындай да, кээ бирлериңер ошол келесиңерден анан кийин мындай бир өлгөн адамды эле тим эле өзүңөр идеальный дей эле ушинтип бересиңер да. Мындай түшүнсөңөр, ар бир адам өзүнүн күнөөсүн жууп, өзүнө тооба кылып, өзүнө Кудай таалам кечирер бекен, райым кылар бекен деп амал кылат. Намаз да ошол. Намаз мисалы болсо, Раматов чыга окугун сенин намазың бизге кереги жок. Бир тиын кереги жок деген жер бар билесиңерби? Мен ушундай мындай кийинчерээк чын келгенде ошондой да. Сенин умураң өзүңө, намазың өзүңө, орозоң өзүңө, зикириң өзүңө. Бул ар бир адам өзүн оттон сактап калышы, кыяматтын азабынан сактап калыш үчүн бу амалга келдик биз. Анан эми ушундай биз кыргыздыңдай көөдөн ушундай кенен экен, демелечи баарын эле багыштагыбыз келе берет да. Өзүң голый калсаң деле бергиң келе берет да. Ошол себептен биринчиден өзүбүздүн азабыбызды, өзүнүн тозогубузду сактап, ушу дуа кылалы көбүрөөк. Анан субханалла, анан тияка. Биз мындай идеальный эмеспиз да. Баа чики эмес да турабы. Ким айтат мен эчтеке күнөөм жок деп. Ошон үчүн мындай ыйлап өзүбүздүн күнөөбүз жөнүндө ойлонолу. Канча күнөө кылып койдук, субханалла. Канча адамдын хидаятка келишине тоскоол болуп койдук. Канча адамдын мындай жакшы болушуна тоскоол кылдык. Биз да бизден башка ким тоскоол болду? Канча адамды бактысыз кылдык, субханалла. Канча күнөө кылдык, канча адамды гыйбат кылдык, канча адамды ушундай бир андай десем сөөгүн чагып чучук ичип койдук. Турабы? Канчадан толтура мындай мен эчтеке кылган жокмун деген делечи толтура чыгат да. Күнөөсүз адам болбойт. Ошон үчүн биринчиден айланайындар. Ушу айланыр, я Алла кечир, я Алла райым кыл, я Алла райым кыл. Мен райым, сен райым кылбасаң жок болуп кетем деш керек. Я Алла, сен райым кылбасаң мен жок болуп кетем, Кудайым. О, Кудай. Өчөн бир балама айтсам, айланайын Кудайым, айланайын Кудайым, айланайын Кудайым кечиргөр дейт. Тызылып аркасынан ээрчип алдым менчи. Айланайын Кудайым эле дейт. Жаш эле баладай көрүндү, бирок ошонун аркасынан ээрчигим келди да. Анткени эмне үчүн ээрчигим келди? Анткени чын жүрөктөн кылып атканын көрдүм да. Аркасынан ээрчип алдым. Айланайын Кудайым кечиргөр. Айланайын Кудайым кечиргөр деле кетип баратат да. Мен муну андай айта албайм мен. Аны кыласың деп айта албайм мен. Ошону айткан ээрчип бир курга ээрчип бардым. Андан таппай калдым. Бирөө сүрөт чыга алды деле жуп болуп кетти. Мына ошондой биз билбейбиз өзүбүз жөнүндөчү. Бул дүйнөдө биз келиш максатыбыз өзүбүздү оңдош. Өңгөн оңдой албайбыз. Өзүбүз ансак ушундай жанагындай бир уруп барып машинада даң деп сүзгөндө папалам үзүлүп кеткен машина дейбиз бизчи. Анын баарын стого кирип алып эми жасаш керек. Биз стодобуз азырчы. Мындай эптеп нормальный уста тапсаң, анда Кудай оңолуп кетесиң. Ненормальный уста ачып болсоң, анда бүттү. Айдап барып папалам кетесиң кайрачы. Ошон үчүн да ушул мындай умура бул сто. Мечитке барышыбыз бул стого киргендей. Биз жанагындай бир орозго карап бир стого кирдик, субханалла. Бир дамылдан алдына түшүп болуп калдык, стого келдик. Даватка чык, стого бардың. Ошон оңол. Анан кийин мына кебелене убакыт жетпей калат десең да. Кебелене убакыт жетпей калат оңолгонгочу. Анан дальше тияктан мүрзөдөн оңдойт дальше. Ажети бир өзүнчө сто. Анан тозокко чирет, ажер өзүнчө бир сто да. Дейт, беркел дейт. Баягыда мындай кыл, баягыда ошонто оңдоп тургандан кийин бир нерсеге шүгүр айтам да, бир нерсеге шүгүр айтам дайыма. Мен ушу Мухаммад алейхиссаламдын, саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болуп калганыма шүгүр айтам десең да. Анткени пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үммөтү иншалла кутулат. Ким ла илаха иллаллах деп бир жыл айткан болсо да, субхан кутулат экен. Муса деген пайгамбар бар го. Муса деген алейхиссалам пайгамбар айтып атканда өзүн Аллах менен кайры, я Алла, мага ушундай бир сөз үйрөт дейт, башка эч ким билбесин дейт. Ла илаха иллаллах. Алла өзүнүн сыпатын айтып аткан. Десе, я Алла муну баары билет дейт. Ла илаха иллаллах дейт. Я Аллахым баары билет муну десе, ла илаха иллаллах дейт. Дегенден кийин я Алла муну баары билет деген Алла өзү айтып аткан. Эй Муса дейт, эгер деди ушу келмени дейт таразанын бир жагына салып туруп, бүткүл ааламды бир жагына сала турган болсо, бул келме ла илаха иллаллах басып кетет дейт. Мына ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушу бизге үйрөтүп койгонуна шүгүр иншалла. Ошон сенен оңолуп алалы.
Кандай дейсиң? Оңолгону келди да турабы. Тооба кылып алалы. Бул күндү эсептегендерди көрүп атам. Күнү эсептик так. 7-синде кетебиз, тигинде кетебиз так. Баланчы саатта экен суу жыйнап алалы. Тигинемети кылып алалы. Кеткенге даяр, каяка кеткенге даярданасың. Нормально кете турган жака даярданбайсың. Эмне кылып атасың? Өзүң тоё ич. Тоё, кулкулдата ич, муну зам-зам ниет кылып, Алла шипа берди, Алла береке берди, Алла муну курсаң чулк болуп каласың да. 200-дүлөр эмени зам-замды толук каны иче албайт. 200-дүлөр уянан кирбейт керек болсочу. Мунафыктар иче албайт. Суунун өзгөчөлүгү ушул экен. Бул касиет ушул. Муну 200-дүлөр иче албайт муну. Тоё иче албайт экен. Тоё ичкеле кулкулдап калсың өзүң. Улам чуркагал да. Ул ичер, дук ичер. Ичип туруп кайра даратып калып, кайра келип дальше продолжать этип берди, субханалла. Ушундай да. Ар мындай кылыш керек да, мына бир эме кылдыңар. Баштардын алдында 2 кружка нур, кайра келгенче 2 урсаң уже эшик турат. Билесиңби эшикке? Хатка эмеге жетпей, тиги кыз жашылга жетпей эшик турат. Чыгып барып келе алдагы кайра дальше продолжать этип. Да, ошо даратан бузулсун. Ичкиле. Ундай өзүңөр тоё ичкиле зам-замсың. Зам-замсың тоё ичкенге аракет кылгыла. Тавафуну Кабаны карап, рахат алып алла. Алла ойлосоң, бул 7 кадар асмандын үстүндө, арш алдынан 120 Алланын рахматы куюлуп атат. Кадимгидей эле куюлуп атат, момундай төгүлүп атат. Таваф кылгандар 60-ын алат ошону. Намаз окугандар 40-ын алат. Кабаны карап отургандар 20-сын алат. Кабаны карап отурушта көп пайда бар. Көп пайда бар. Хидаят биринчи, көздүн көрүүсүнө, акылдын тунук болуусуна, мындай бир жүрөгүң опколжук ордуна келет, машалла. Сүйүү пайда болот, машалла. Ушундай көп пайдасы бар мунун. Карагыла. Азыр күндүз деле барсак боло берет азыр. Ооба, 24 саат барсаңыз болот. Чыдасыздарбы? Сурооңуздар бар? Эмне баарыңар эле уктаганыңар келип атат. Ошон үчүн 1:30 койгонбуз да сиздер саат 10 уктайсыңар депчи. Жок, ушул уютат дегенге ишенбейм мен. Негизи уютулбайт эле го. Абалким мүмкүн, абалким, бирок мен пайгамбарыбыз апарып уютсаңар болот деп айткан эмес да. Алымдар деле айткан, бардыр. Бирок точно айта албайм. Жок, кээ бир апарып көп кишиге жетсин дейт го. Сууга куюп туруп, анан суу бере берет экен да. Көп кишиге жетсин деп, Көп кишиге жетсин. Эми азыр Кыргызстанда келе элек аз эле киши алды. Биз эле алган окшойбуз келе элекчи, калган баары келип кетиптирчү. Анан субханалла. Азыр Кыргызстанда мындай сонум болду мынакей. Кыргызстандын диндеги өнүккөн жагын айтып берейинби? Адамдардын түшүнүгү канчалык деңгээлде болду. Мисалы умраны хадия кылып башташты. Белек. 60 жашка белек, 50 жашка белек кылып атат азырчы. Анан карасам, мисалы сертификат кылып берип атышат. Бул мындай айтканда, бул диндин адамдын биздин түшүнүгүбүздүн өскөндөгүсү бул. Эмне үчүн бар? Таиландка бербейт, Турцияга бербейт да. Адамдар бул хидаятка келген жол экенин билип калышты да, даваттын менети мененчи. Бул өсүш бул. Абдан чоң. Мисалы адамдар эс алууга барган ордо 1 жума, 2 жума бияка келип, машалла, умрага келип кетет. Бул бардыгы тең өсүш, машалла. Түшүнүп атабы? Өсүш, машалла. Устаз, тиги ихрам кийипчи, таваф кылбай эле Кабанын ичине кирип намаз кылсак болобу? Же обязательно өзү ихрам кийип, негизи бул закон боюнча, бияктын закону боюнча, бул королевствонун закону боюнча, бул жерде харамдын территориясынын законунда барып Айша мешитке баргандан келген жакшы. А бирок жалгандан эле именно тигин намазына кетем деп жалган кийип алып барсаң, биринчиден булардын законуна каршы болот, экинчиси башка адамдардын акысын жеген болосуңар. Башка бир адамдардын акысын жеген деген сөз, мисалы көрүп атасыңар, киши көп, тыгын. Ошолор мисалы келгендер улам эле, анда сооп талын келсе экинчи этажга эме кыла бер. Сөзсүз эле барып, мисалы жанагындай эмени кара ташты барып өбүш керек эмес. Bir sünnet atkарым деп, bir sünnet бул пайгамбар өпкөн кара ташты. Хажал асват бар. Өз хажал асват деген кара таш деген сөз. Түшүндүңүздөр? Ошо кара ташты өбүш бул сүннөт. Бирок бир адамга зыян келтириш арам.
Бирөөгө зыян. Бир ошол жерде айланып атып зыян келиши арам. Түртүп атышат, кылып жатат, кырылышып атат, тартып атат, бетин тартып атат, ихрамын чечип салат, аял жүрөт ошо махрам, намахрам, ошо денеге тиет. Эмне ана болжот? Ага бисмилла Аллаху акбар. Бисмилла Аллаху акбар. Бисмилла. Бу өпкөнүң эмне болот? Хажар асфальт өпкөнүң болот, уважение. Болду жетет. Үрүкүя Яманиге барып кой, мүмкүн болсо, акырын Кабаме кой, дуа кыла турган жерлер бар да. Эми такыр адамга зыян келтирбейли кой андан көрөк. Ушаны тет алыстан туруп туруп болсо, Алла Таалам сенин ниетиңди билет. Сен жулунуп бар фанатично жанагы жабышканың менен пайда жок. Пайда эмнеде болот? Сенин ушу ихласың, сенин мухлистигиң, сенин жүрөгүңдө субханалла ушу Кабаны сүйүп тургандыгың, туурабы? Алланын үйүн сүйүп тургандыгың. Бул сенин имандуулугуңдун белгиси. Анан кээ жанагындай жулунуп, жалгандан кийип барып алып анан түйүндө жүргөндө көрүп атам, барып канча деген нерсе болот анчы. Кереги жок. Лучандан көрөк үстүнгө 2 этажга чыккыла, 3-чү этажга чыккыла, машалла, жүрөгүң менен байланыштуу болот, халас. Анан баягы Кабаны айланып чыккандан кийин баягы астында дагы айланса болобу же обязательно үстүнө чыгыш керек? Каалаганыңызды. Кабаны Каласа алдына, каласа үстүнө, каласа үстүнө. астында болот, үстүндө болот деген. Эми ихрам менен алдында, ихрамсыз үстүндө. Азыр барабыз да чогуу. Барабыз иншалла. Эртең жок, бүрсү күнү. Сөзсүз эле группа менен барып керек жок, эми өзүңөр уже алым болуп калдыңар да азыр. Азыр уже Меккени любой жерин билесиңер. Кээ ресторандан чыкпай калдыңар го. Ошондой нерсе да баарын билесиңер, каякта эмне бар экенин билесиңер. Өз алдынча кыла бериңиздер. Мен мисалса өз алдынча кылганды жакшы көрөм да. Билбейм силер кандай экенин билем, бирок мен өз алдынча кылганды жакшы көрөм. Эмне үчүн дегенде дуа кыласың. Өзүңчө, өзүңдүн көйгөйүң бар да, кантип жок болсун. Алла менен сүйлөшүп турган нерсең бар да, я Алла, мен сенин алдыңа келдим. Я Алла, сен үйүңө зыяратка келдим. Сен чакырдың. Сага Алла, мисалы 1000 мерте разымын. Я Алла, сен чакырдың мени. Менин күнөөм кечир. Алла мени колдо. Алла экинин жүзүн жарык кыл эми. Экинин шерменде кылбайм мени. Өзүң алла имандуу барышта сен райымга бөлөнүп калышка мүмкүнчүлүк бер дегендей, момундай бир ушундай бир өзүңдүн көйгөйүңдү Аллага айтып алышың керек да. Алла угуучу да турабы? Сурагыла берем деп атпайбы Аллахчы. Сурагыла берем деп атат. Эми сурап алгыла да ушунча келгенге жарашатчы. Сурагыла ушунча келгенге жараша сурагыла Алладан. Анан группа менен жүрүп бирөөнүн айтканын кайкырып коюп жүрө бергенде ал оңой эле нерсе. Бирок жүрөгүңдө эмне бар сен? Көйгөйүң чечип кетти да. Азыр адамда бар. О, көйгөйүң чечип кетти Аллахтын алдыначы. Я Алла, мени кечир. Момундай күнөөм бар, момундай кылдым. Я Алла, ушуга ыраазымын. Ушу бала бердиң ыраазымын, аял бердиң ыраазымын, бала бердиң ыраазымын, үй бердиң ыраазымын. Неаматың баарын рахмат айтып бите албайм я Алла. Бирок ушу мен акылым жеткенде сен баарына ыраазымын, сага шүгүр айтам Алла. Эми өз үйүңө алып келдиң мага ошогон күнөөкөрдү. Я Алла, мен күнөөкөрмүн аябай. Бирок сен мени чакырып алдың. Мен толо күнөөм бар, эми сен кечир. Сен кечирбесең, субхан мен шерменде болуп бүтөм. Эки күнү жүзүм жарык кыл. Сен алдыңа барганда махшар майданда мени уят кылба, шерменде кылба мени. Атымды айтып, баландай деп, бүткүл күнөөмдүн баарын ашкере кылып айтып салба. Деген нерсе бар да. Көйгөйүңөрдү айтма, ушуну лучше мына азыр кете бергиле, ар бири өз-өзүнчө мисалы таваф кыла, айткыла, намаз окуп ошо жерде ийла кыла. Билбейм эми. Конечно, момундун бул көздөн чыккан момунда бир мына тамчы жашычы, мына бир эле момундай кичинекей тамчы жашы Аллага жагымдуу экен да. Аллага сүйкүмдүү экен. Ушуну өзүнүн күнөөсүнө өкүнүп. Ушундай кылам дагы, анан телефонду субханалла тавафка аппаратканы пайлот коюп койгон болду. Эч ким менен сүйлөшпөйм. Карабайм. Алаксыбайм. Качан таваф бүтөм, 2 рекет намаз окуп бүтөм, анан ачып карап коем. Бул өтө сонун нерсе. Азыр сабак болуп атканда эле ошону негизи сүрөткө тартып жанагындай телефонго тудуңк десе карай калып атпайсыңар. Тудуңк дегенде бүттү уже сабактын берекеси кетти уже всё. Уже ал уже кирбейт болду уже. Азыр үйгө кеткен баштайт, типиндер тияктан көрдүң ужечи. Так, чыга албайсың отуруп чай ичели деп атат. Азырчы. Бүттү, өлдү. Ушундай нерсе. Кыйч дегенде бүтөт да, иш бүтөт да. Экинчи этаждан табап кылып атпайбы? Ошондо кроссовка кийип алсак болобу? Адеп үчүн негизи боло берет. Үстү болот. Таза болсо, алды таза болсо, күмөнүңүз жок болсо болот.
Эми бул жерде эме деле жок. Эми кээ бирлер жанакындай жерседе басканда бул жер жарылып кетет да. Ошондон коркуп эле анан муздак болгону бар, төбөгө чыгат муздагычы. Ошондой болсо да эми шлепка кийип алсаңар более удобныйраак болот окшойт жана. Эме кийип атпайсыңар? Сафа марвада эмелер кийип атканда. Же болсо жанагындай чешкалар сатат, ошондон кийип алсаңар да жакшы болот. Бир табакка жетет да. 2 табакка жетет то есть. Iya. İhlas falakta okuysa deriz. Emnege dem salasınız? Негизи демге субан эртең менен 3 жолу ихлас фалак насты окуу, шамдан 3 жолу окуп болду. Кечке чейин жетет. Жок, андай нерсе жок. Фишка бар, фишкасы бар то есть. Ооба, фишкасы бар. Кандай десек, бул жерде окуган намазга 100 миңге барар болот. Фишкалар да аларчы. Субханалла, Каба өзү фишка да бул жердечи. Мындай конкретный фишка да булчу. Дуаларга болот. Я Алла, өмүрүм өткөнгө чейин бир да көз тийбесин, бир да сыйкыр тийбесин, бир да жин жоло элбесин. Омин десең болду. Өзү ар бир мына парыз намаз окуп атпайсызбы? Ошо 100 миң, нафил 100 миң кетет иншалла. Бул соо мында. Бирок ал мисалса бир жолу казанып менен багамдаттым, бир окусун 100 миң жолу окуганын окудум деген кутулам деген ал болбойт. Андай болбойт, субханалла. Кээ бирлер ушинтип чыгарып алгандар бар экен. Бул Кабага барып келген мен, бүттүм, менин карызым жок депчи. Казадан кутулуп келип текор 100 миң казам жок болчу, 100 миң казам деп. Субханалла. Андай болбойт. Ошол эле нерсе. Каза намазынын орду каза. Каза деген нерсе бул сен карызсың деген сөз. Бул карыз намаздар сен мойнуңда болот дайыма. Эми мындай срок действия деген бар го жанагындайчы бир закон жабы бар. Мисалы бир убакыт өтүп кеткенден кийин баягы сен эмең жоюлуп кетет деген бар. Андай биякта жоюлбойт bizde. Bizde өмүр бою калат, такыр окуп бүтпөй кала турган болсоң ахиретте тозокто окуйсуңчу. Кудайым сактасын, наузубилла. Түшүнүп атасыздарбы? Намаз окуганыңыз жакшы болобу бияктан? Же болбосо жөнүнөн нафил намаз? Алымдардын айтышы боюнча кайсы жерде болсо, кимдин каза намазы болсо, ошо каза намаз окуп туруп, ошонун аркасынан дуа кыла берсин дейт. Ал нафил катарда өтөт, каза катарда өтөт. Мисалы бир намазга бир мезгилде бамды окуйм деп аткан болсоңуз, бир жолу айтып койсоңуз жетет. 10 окуган болсоңуз, чулап баарын айтпайсыз. Же болсо 5 малда окуп турган болсоңуз, бирөөнүн башына айтып койсоңуз да болду, калас бар жана. Икома деген сөз, комат айтуу бул сүннөт болуп эсептелет. Анан бул жалпы жамаатка тиешелүү. Жалпы жамаатка. Мисалы бир адам чукуп келди, Аллаху акбар үйүндө туруп калыптыр, комат айтпаптыр. Намаз бузуп кереги жок. Ал парзды окуп аткан болот. Икома деген нерсе ал жамаатка байланыштуу нерсе да. Мисалы келдиңиз, мисалы бул жерде карасаңыз, уже мечитте намаз окулуптур. Субхана сиз келдиңиз, карасаң эл сүннөт окуп атыптыр. Аллаху акбар деп комат айтып кереги жок. Сен өзүңө комат айткан жок. Элге кады камат сала деген намазга тургула, мындай өзүңөр тургула, даярдангыла деген сөз да. Ал өзүң сен даярлай келдиң да. Мечиттеги комат негизи жетиштүү болот. Мисалы бияка келдиң, мисалы шам куптан багымдат. Келсең со жамаат окуп коюптур. Комат сыртынан айтып анан Алхамдулиллахи роббил аламин, ар-рахманир рахим деп кыйкыр окуп кереги жок. Өзүң уккандай эле окуй берсең боло берет. Анткенсе ал кыраат кылуу да жамаатка тиешелүү. Жамаатка важип, бизге болсо важип болбой калат ошо. Түшүнүп болдубу? Башка иштер менен болуп, же уктап калып башка болуп, багымдап намаз окуп кеткен болсо, ошону кайсы убакытта окуш керек? Пешимге чейин. Пешимге чейин алдынан салып окуш керек. Алдынан пешимге чейин окуган жакшы. Ошо сүннөтү менен кошо окуйсуз да, казасын. Пешимге чейин окуп калгандыр да. Ровно 12де окусаң окат түшкөн. Ровно 12 болсо деп айтылбайт. Мисалы чак түш болуп калбаш керек да, болду. Чак түш дегенибиз мисалы 12:48де башталышы мүмкүн да пешимчи. Ошол убакытка мисалы ким бизде ким бар го? Оштун газысы. Ошол дамла өзү атайын өзү географ болуп, атайын ушуну эметкен 10 эле мүнөттө чак түшчү өзүчү, кыям. 10 эле мүнөт. Мисалы 12:48де болсо пешим, сиз 12:30га чейин ошол казан окуй берсеңиз боло берет. Ошол чак түш болуп калганда намаз окуш макруh болот. Жаназа окуш да макруh болот.
өткөзүп туруп окуйбуз. Ошон үчүн өткөрүп Өткөзүп окуйбуз. 3 мезгилде намаз окулбайт. Күн чыгып келатканда, чак түштө, күн батып баратканда, күн кирип бараткан мезгилде окулбайт. Мындай завалга өттү, намаз окуйбуз. Күн чыкты, намаз окуйбуз, завалдан өттү окуйбуз, күн батты окуйбуз. Мисалы алса бир адам келди, намаз окуп атат. Анан асыр убактысы болду, бирок күн мынакей батып бараткан экен. Ошо күндү батырып туруп анан кийин окуса, асыр окуй берет. Убактысы өтүп калбайт. Макру убакыты менен боло берет. Асыр болот. Түшүндүңүз? Хасан аль-Басри рахмату алейхи деген өткөн. Басралык Ахматта Хасан. Ошол адам айтат экен, эки нерсеңерди жашыргыла, бул дүйнөдө да ахиретте да бактылуу болсоңор деп айткан экен. Ошонун бирөөсү бүгүн эмне кылып атканыңардан, эртең эмне кыларыңар деп айткан экен. Демек, көп адамдар азыркы мезгилде мисалы алса өзү Instagram баракчаларда, жанагындай бир башка демелер желелерде өзүнүн мындай бир пландарын айтып, же болбосо бир жашоосун көрсөтүп, ушундай болуп атпайбы? Ушунун баардыгы тең эртең банкрот болот. Эмне үчүн дегенде анткенсе, пайгамбар айтқан, эң эме дейт, менин үмөтүм көбү дейт, көз түйүүдөн өлөт деген да. Азыркы мезгилде биздин көзүбүздүн баары кайда? Кээ бирөө айтышы мүмкүн да, мен эметип койдум, бирок мен вообще башка жакта, Америкада жашайм мисалы алса. Мен Европада жашайм, мен Кыргызстанда туруп мисалы алса, чыгарып атам, Америкада көрүп атат мисалы. Кантип? Жок, субханалла. Бул руханий алам. Бул руханий алам. Субханалла, бири-бирибизге байланганбыз. Адам баласы некен жандуу, жансыз нерседе да көз деген нерсе көз тиет. Ошол себептен жанакылардын көпчүлүктөрү мисалы алса, модель болуп аткандарды көрүп атам. Ийгиликке жетип аткандарды көрүп атам. Бийлик бутаны жетип аткандарды көрүп атабыз. Бирок көпчүлүктөрү субханалла оору менен ооруйт, кадимгидей ооруйт. Өзүн-өзү батпайт, кыжалабыда жанында бир эме болот, карасаң үй бүлөсүндө проблема, тияында проблема, бияында проблема, анан ушундай бир кыйналат. Ошонун баардыгы ушу көз тийүүдөн болот. Именно ошол жанакыл жердеги соцбарактарда. Көп убакыттарда сулуу улугун көрсөтүп аткандар онкологияга көрүп атабыз. Чачтары түшүп калган, бир жерден онкология өтүп кеткен, баштары өтүп калган, эстен танып жыгылуулар. Ушунун баардыгы именно ошол жана сайда аткан Instagram баракчада жана антип аткандардан болот. Эми жанагы адеби жок акмактар чыгып атат. Алардыкы болсо субханалла, алар өзүлөрү шайтан уже, алар аза өзүлөрү эле банкрот уже, все алар. Көз тийбесе деле банкрот алар. Иш бойсуз. Ишиңерди кыл, жок мындай да, ишиңерди кылып атасыңар, бир нерсени жанагындай бир рекламалап аткан болсо, шариатта уруксат эле нерсе. Бирок именно мисалы сиз өз жеке жашоо жөнүндө айтып атабыз да. Жеке жашооңорду ошондой бир нерсеге чыгарбаганга аракет кылгыла. Бөтөнчө балдарыңарды жеке мындай өзүңөр эмне жанагындай кээ бар, мен боюмда болду деп ушинтип чыгарып атат. Бирок ошол эмеде канча аял мисалы ай боюнда боло албайт. Мисалы мен машина алдым деп атат, атама подарок эттим деп атат. Ушунун баардыгын чыгарып бир жакшы нерсе кылып аткандай көрүп атат. Бирок ошончо нерсени көп адамдар кыла албайт да. Ошонун себебинен анан баягы көз, сөз, тил, тиш тийип да ошо менен адамдардын көпчүлүктө ооруйт, кыйналат, анан жашоодо банкрот болуп атпайбы? Кудайым сактасын. Машина алдым, жолдос ат алдым деп эле айтпай дейинчи, көрбөсүң. Ооба да. Менимче бериңиз. Жарыя кылбай эле. Ооба. Устаз байыркы сабагыңызды кайра бир эме кайталап өттүк. Устаз байыр биринчи күнү өттүңүз да. Ух дейт. Ичиги казан деген. Субханалла. Аллаху салли ва саллим ва барик алейх. Негизи имам Газалин айткан экен булчу. Урматтуу биздин имамыбыз Имам аль-Газали рахмат алейхи. Бул адам өтө чоң аалым. Ошол адамдын ички дүйнөсүн өтө бир жакшы салыштырган экен да. Айтат экен, адамдын ичи кайнап турган казан сыяктуу дейт. Казандын буусу чыгыш керек, ал ооздон чыгат дейт да. Адам ичинде эмне менен кайнап атса мисалы, бирөө жалаң аял жакшы көрсө, только аял сүйлөйт экен да. 2 катын алыш керек, 3 катын алыш керек, 4 катын алыш керек. Проблемасы ошол болот экен да. Ошол менен кайнайт экен да. Ошол аялдын кошулуп отурган болсо, монтип кошулуш керек, тигинтип кошулуш керек, монтип керек. Субханалла, бирөө машинени сүйөт турган болсо, только машина чыгып экен да. 2 сотка, 3 сотка, 5 сотка, 6 сотка деп эле кете берет экен да. Иш ушул экен да, оозунан чыгат экен да. Бирөөсү арак-шарак, оюн күлкү отурган болсо, ичели, чегели, чычалып болот экен да, ушул берет экен да. Көрсө ушундай оозунан чыгат экен да. Эми бул жериң дин менен кайнап турса, илим менен кайнап турса, ошол нерсе эмне экен оозунан чыгат экен да.
ошол сени эмне менен кайнатып атканыңарды карагыла деп атпайбы? Биз азыр мындай любой кишинин жанында отуруп сүйлөп, мынтип баштан муну иш муну менен кайнайт экен, билип калсын ошочу. Бул муну менен кайнайт экен, так. Муну иш кээ бирөө көрө албастык да. Мисалы бул жерде жанагы бирөөнү жек көрүү албастык, ушундай да отурган жерден эле президент шүмшүк деп баштайт да. Көрүп атасың уже жана уже бүттү. Же болсо шүмшүк болбу, ахты деп элечи. Уже билесиң уже обиженныйлар бар го. Ошондой да обиженный деп коем мен жалачы. Бир нерсени тарттырып ийди, алдырып ийди. Эмнеге ошолорду эле жек көрүш, оозунан ошол нерсе чыгат экен да. Ошол сени бул жерди туура кайнатыш керек. Ушул туура кайнатыш керек. Бул көз, кулак, акыл, эме булардын баардыгы тең жүрөккө апара турган мындай бир каналдар да. Эмнени уксаң бияка барат. Эмнени көрсөң бияка барат. Эмнени жесең бияка барат. Эмнени ойлосоң бияка барат экен да. Ошо сен ушу 4 каналды дайыма таза карманга аракет кылыш керек да. Мен Алладан көп сурайм, я Алла, тилдеримди так кылгыр, келме айтып калайын. Акылдарымды тунук кыл, я Алла. Сен диниң, сен акыйкатыңды, улуулугуңду түшүнүп калайын, я Алла. Жүрөгүмдү таза кыл, я Алла. Пенделерге жаман көрүп калбайын депчи. Пенделерин мен жаман көрүп калбайын, аларга ушундай бир алар менен жектешип, кектешип, касташып калбайын дейм да дайымачы. Эмне үчүн бул ушул каналды, ушул нерсенин баары важный нерсе да. Анткени бул дүйнө бүтөт. Туаны унутпагыла, бул дүйнө бүтөт. Кандай жаша, кандай жаша, кандай жүрбө, ким менен жүрбө, авторитет бар, элитка болуу керек болсочу, кандай болбо, субханалла, бул дүйнө бүтөт. Бирок ошол мезгилге барганда, субханалла, Алла таразага сала турган нерсе боло эле болот. Мына ушул болот. Ошол сенин биздин пайгамбар айтканы, силердин арасында эң акылдууңар дейт, бул ахиретке, тиги дүйнөгө даярданганыңар дейт. Бир тиги дүйнөгө даярданса кечке сен сажда башың алба деген жок мында, туурабы? Сен сажда да кылгын, ибадат да кылгын, мамиле да кылгын, муамалат да кылгын, ишиңди да кылгын, бизнес бүт нерсеңди кылгын, бир ошонун баары ахиретке даярдануу болсун да. Башка нерсе эмес. Акыйкат ушул эле, эң чоң бул адамдын үчүн эң чоң сыймык өлүп атканыбызда ла илаха иллаллах. Ушул чыкса, анда сен чыныгы жашапсың андачы. Азыр билинбейт кимге, мисалы бакылдап турган мен деле кантип өлөрүмүн билбейм да. Туурабы? Субханалла, угуп аткан силер билбейсиңер кантип. Мисалы билбейт ким кандай өлөрүнчү. Анткени чыныгы сен иманыңдычы, жашында сакалың узун болушу мүмкүн, көйнөгүң узун болушу мүмкүн. Кылып аткан иштериң болушу мүмкүн. Бар нерсе мындай. Карасаң мындай сырт кейпең толук мусулман болуп турушу мүмкүн да, туурабы? Бирок качан өлүп аткан мезгилде эмне деп өлөсүң? Ошол себептен субханалла бул дүйнө түбөлүктүү эмес, туугандар. Бул дүйнө сөзсүз кайта турган үйүбүз бар. Мен ошо айттым. Биз же эки эле үй бар аяктачы. Выбор жок. Эки эле выбор да. Же тозок, же бейиш. Ошолго даярданып атабыз да азырчы. Же тозокко, же бейишке даярданып атабыз. Ким кандай амал кылат, ошонусуна жараша болот. Эч кандай мүмкүн эмес. Башка жакка бара албайт. Адам деле экиге эле бөлүнөт. Капыр мусулман болду эле, болду. Башка нерсе бөлүнбөйт. Бай кедей болуп бөлүнбөйт, акылды акылсыз болуп бөлүнбөйт, субханалла. Мусулман капыр болду. Бөлүнөдү ушул эле. Ошо ихрам кийгенде байкадыңарбы? Эч ким нөл болуп калдыңарбы? 5 балл ички. Чөнтөгүндө 10 000 доллар салып келгенде бир, 10 доллар салып келгенде бир болуп калдыңарбы? Байкадыңарбы ушуну? Ихрам кийдиң болду, ушинтип кетесиң деген сөз. Эчтеке албайсың. Эчтекең жардам бербейт сен. Алланын алдына тегеренип каласың. О, айранайын Кудайым, эмне кылам мен, эмне болот депчи. Махшар майданы бобореке келгендечи. Махшар майданы турган сыяктуу азырчы. Махшар майданы ушундай болот. Баары тең тегерелип эмне болор экен деп күттүрөбүз мынчы. Катып адамды 50 000 жыл туруп калат экен, каткан болчу эмне болуп кетер экен депчи. Адамдар билбей атат, катып калгандыгы субханалла, кээ бирлери тизеге чейин, кээ бирлери киндикке чейин, кээ бирлери кокого чейин, кээ бирлери аптыгып субханалла ушуна терге батып калат экен да. Ошондо да тура беришет экен. Жып-жылаңач болушат. Айшаны я Расулалла, жылаңач болсо эмне болот деди. Айша коркпой ал күнүнө нафсы болбойт деди. Адамдар нафсин унутуп калат. Суп-сул аял турса дагы, суп-сул эркек турса дагы шафкат болбойт. Анткени эмне деген өкүм чыгар экен деп карап турду. Эмне деген өкүм чыгат азыр мага? Кандай өкүм чыгат? Каякка барам? Каякка өкүм чыгат? Эмне деп айтат экен? Эмне ушундай да. Дин ушул. Бизге дин десе бул дин бөлөк, бул дүйнө бөлөк эмес, субханалла. Бул дүйнө бөлөк эмес, субханалла. Диндин келиш максаты түбөлүк жашоого даярдык. Дин менен жашасаң, мына мамлекетти урдаба. Мамлекетке кыянаттык кылба. Шпиондук кылба.
мамлекетиңди сатпа, мамлекетиңди корго, мамлекетиңдин ушундай бир жаның менен күй, мамлекетиңе суган бир да жаманчылык келтирбе, субхана. Налогуңду өз убагыңда төлө, кадимгидей. Бул да бир биздин мамлекетте вазифа, милдетибиз. Мамлекеттин бир үммөттүндөй болуп аткан кайсы жарамга отурамыз ошону субхана укугун корго. Мына ушул нерсе. Аны ошондон кийинкиси мындай үй бүлөңгө жакшылап кара. Үй бүлөң жакшылап карасаң кандай десе. Субханалла, бир тууганчылыкты кур, ата-энеге жакшы мамиле кылгын, балдарыңа жакшы тарбия берген, илим, билим алгын, артта калып калбай. Мына ушунун баары тең дин. Ушунун баары дин, эгер Аллах ыраазы үчүн кылсаң. Алла үчүн, Алла көрүп турат мени, ошону Алла үчүн кылсам, ушу динге айланат. Өтөсөр, эми намаз бул, намаз эле дин экен деп ойлоп калбагыла. Мамилең дагы дин. Мамилең да дин. Сен адамдар менен кылган мамилең дагы дин. Эгер пайгамбар ушинтип кылыптыр деп кылсаң, динге айланып калат. Тиги ким Билл Гейтс ушинтип кылды десең, аны ал Билл Гейтстин динде окурасың. Ушундай да пайгамбар кимге окшош жүрүп, ошо менен кыяматта бирге тирилет. Биз пайгамбарыбызга окшош үчүн сакал коюп алдым айланайындар ай. Пайгамбарга окшошоюн депчи, пайгамбарга окшошоюн деп. Пайгамбарга окшошоюн деп калп айтпай атам. Пайгамбарга окшошоюн деп субхан жакшы сүйлөп атам. Пайгамбарга окшошоюн деп Куран сүйлөп атам. Пайгамбарга окшошоюн деп намаз окуп атам. Пайгамбарга окшошоюн деп орзу тутуп атам. Пайгамбарга окшошоюн деп умрага келип атам, ажылыкка келип атам. Пайгамбарга окшошоюн деп зекет берип атам. Пайгамбарга окшошоюн деп субханалла силер менен мамиле кылып атам. Пайгамбарга окшошоюн деп субханалла күнөө кылып албайын деп коркуп атам. Пайгамбарга окшошуп да туурабы? Янки мен пайгамбар менен Мухаммад менен бирге тирилгим келип атат. Силер калып атасызбы? Что-то ова дегенге начар болот э. Ушул мынакей. Биз үчүн субхана бул дүйнөдө пайгамбардан башка эч ким үлгү боло албайт. Мына Билл Гейтс 60 миллиард менен субханалла тигинеки өлдү. Рак болуп өлдү. Акырында чүлө тиги көрсө миллион саат менен $10 саат өкө бир убакыт көрсөтүп турбайбы. О $100,000 машина менен $50,000 машина өкөн айырма эле жоктур. Ошол жака жеткизип турбайбы. Көрсө самый важный нерсе адамдын өмүрүн туура жашап өтүш керек турбайбы. Деп акырында мээсине келип атпайбы. Көрсө Кудай дешим керек болчу экен депчи. Караса кандай нерсе. Мына тиги канча деген адамзатка акыл үйрөткөн адамдардын баардыгы тең мууну өлүп атпайбы. Аялына таарынып поезддин аркасына секирип кетип атпайбы. Туурабы? Бирөө өлүп калса эстирке түшүп жинди болуп калып атпайбы. Акылдан кем жиндикана жатпай, канча деген дүйнөгө мотивация берип аткан баардыгынчы. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи башына оорчулук келди, кыйынчылык келди, өлүм келди, сыноо келди, бир тууганын сайып кетти, канча деген нерсе болду. Бирок ла илаха иллаллах, Алланын алдына барабыз. О Алла, сен мага таянычсың, о Алла, сен мага жетиштүүсүң деп отуруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адамзат үлгү болуп кетпеди туурабы? Ошондой. Ошол себептен туугандар унутпайлы. Биз кайсы жерге келгенибизди, субханалла. Hareket kılavuz Allahümme salli ala sayyidina Muhammed. Özü tapkanılar berekeli oluş için adaldan boluş gerek. Bul bir. Bunday teyir ağıb. Bereke degen $1 milyon demez. $10 milyon demez. Bereke az, bir köp nerse жетет. Çıtaslar. Bunda az bulup bir köp nerse жетет. Misal alsam mınaki hazır данный моментте силердин эмеңерде кээбилериңер мисал алса $100 миң көргөн эмессиздер туурабы? Бирок бирөөндө $100 миң турат үйүндө, бирок умрага келген жокко. Келдиби? Демек Алла Таала силердин акчаңарга береке бериптир деген сөз. Түшүнөсүздарбы? Муну силер ойлобогула субхан. Алла береке бериптир. Бул бир адалдан болушу. Экинчиси кайсы акча байлыкта зекет берип турса ошондо береке болот. Кайсы байлыкта садака берип турса ошондо береке болот. Түшүнөсүздарбы? Анан эң чоң береке качан сен туугандарыңа берип турганда болот. Дүйнөң бар, туугандарыңа берип турсаң, бөтөнчө кыз кишиге берип тура турган болсоңор, иншалла силердин жашооңор дайыма береке болот. Bir tuğanın sen jönүндө жаман сүйлөгөн болсун мейли. Sen жаман көрсө дагы бериш керек. Түшүнөсүңөрбү? Мына ушул нерсе. Ата-энеге короткон акчада береке бар. Bir тугандар короткон мешит эмеге бар, береке бар. Алланын үйлөрүнө коротулгандары береке бар. Карыз болуп турган адамдарга карызда төлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бергенде береке бар. Негизи эле
пайгамбар айтат, кимде ким элдин муктаждыгында болсо дейт, адамдардын муктаждыгын чечүүдө жүрсө, Алла анын жашоосуна өзү жетиштүү болот дейт. Түшүнөсүңбү бул сөзгө? Маанисин түшүндүңөрбү? Кимде ким адамдардын муктаждыгын жүрсө, мисалы бирөө, мисалы иштеп атасың кой, уже элге бир нерсе болуп калсын деп ошо садакаңды берип коюп, бир нерсени жасай коюп, элдин арасында чуулап коюп, момунтип коеюн, активист болуп жүргөндөр бар го. Ошонун жашоосуна Алла өзү жетиштүү болот. Мисалы бирөө айыл өкмөт болуп жүрөт, элдин муктаждыгында турат, алчы мисалы алсачы, айыл баш жүрөт, милиция болуп жүрөт, дагы бир мугалим болуп жүрөт мисалы алсачы, ал элдин муктаждыгында да. Карасаң мугалим деле кара, мугалим. Алган айлыгы 30 000. Бирок машина деле алып атат, үй деле куруп атат, кыз деле берип атат, келин деле алып атат, карасаң. Байкап атасың ошону. Анын немесинде ошол элдин ишине жүргөн себептен ошо 30 000 сомдо береке бар. Мен көбүнөн угам. Ошо мурун айлык алып жүргөндө 5 000 сом алчу элек, ошол баарына жетчи депчи. Азыр ошол жана госслужбаны тыштап туруп, анан кийин эмеге барып соода кылып баштадым, такыр жетпей дейт да. 5 000 сом менен тамак ичибиз дейт, барчыбыз, эс алчыбыз баары жетчи дейт да. Дегеним ошол элдин муктаждыгы. Биринчиси эмне экен? Биринчиси субханалла эмне экен? Адал. Экинчиси садака, зекет. Үчүнчүсү жо унутуп калдыңар. Бир туугандарга. Андан кийин эмне экен? Анан элдин муктаждыгына болгондо жакшы береке болот. Түшүнүп атасыздарбы? Мына береке ошого коюлган. Сараң адам бул бактысыз адам. Кыздарыңарды сараңдарга бербегиле. Бай бирок сараң боло турганда бербегиле. Түшүнүп атасыздарбы? Сараң адам менен дос болбогула. Керектүү убакта силер сатып кетет. Бир тиын акча үчүн, бир лукма тамак үчүн сатып кетет. Сараңдар менен көп жүрбөгүлө. Түшүнүп атасыздарбы? Бир эки аят берейинби? Бир сараң бар экен, Багдадта экен деп кой. Анан угат экен, Дамаскта бир сараң бар экен. Мен мындан да өткөн сараң экен да. Ушундай сараң экен, охо. Ошондо бир нерсе үйрөнүп келейин да, Багдадтагы Дамаскка жүрөттүр. Дамаскка барып анан кийин баягы сараңды таптыр да, ассаламу алейкум таксыр. Мен ушу Багдадтан бери сизди деп келдим десе, охо, менин коногум турбайсыз, машалла. Жүрүңүз, бир сизге бир кичине бир бал алып берип, мындай бир сары май алып берип дептир да. Эме кылайын. Оливка кечип, оливка май алып берип, неме кылайын дептир. Коноктоюн. Нанга чылап жейбиз деп. Анан кийин барып экен да, оливка саткан жана барып экен, "Эй, бул эмне?" дейт экен. Кандай оливка, карачы, бул дейт оливка ушундай май дептир. Бул балдан да карачы кандай чоңтур. Балдан да жакшы. Балдай дептир да. Балбы? Бал, мак. Көрдүңбү, оливкадан бал жакшы экен, жүр дептир. Анан барып балга барып турдум. Эмне десе, балын көрсөтүп, охо, көрдүңбү, суудай куюлат десе, жүр, суу үйдө деле бар деген экен. Ошентип анан баягы сараң үйрөнүп алып кеткен экен анан. Түшүнөсүздарбы? Мынчалык болбогула. Мынчалык болбогула, субханалла. Сараң адамга субханалла эмнекен, анда эч качан береке болбойт. Өзгөнү тойбойт, өзгөнү тойгузбайт. Турабы? Ошондон шарт болла. Мындай десем, тың анан шарт деткенде бүтүрөт го. Кандай дагы бир башкачасы бар? Шарт март болла, машалла. Шарт берешен март болла. Дагы бир сөз калып калды эми. Даң. Тарс, еще тарс мен ладно. Мына ошондо тарс, даң, шарт, март. Ошондой. Ладно, мейли дейин дегеним, эң негизи ошол мындай шыр жүргөнгө аракет кыл эркектер. Дайыма берешен болгонго аракет кылла. Акыркыңды берип кете бер, Алла сага жетиштүү. Аллам өзү берет, унутпагыла, субханалла. Өзү береке сиздин өзүңүздүн эле колуңузда. Түшүнөсүзбү? Бул пейлиң тар болсочу, ичиң тар, пейлиң тар болмосо эч качан болбойсуң. Ошо ичиңди анан пейлиңди кенен кой. Ошондо анан жашоодо берекеге жетесиң. Мен атам көп айтат, пейлиңер доңдогула, жетет.
Кудайга шүгүр деп айтпайсыңар дегенде тип каласың, каласың. Анткесе ушундай бирөө көрсө эскертип туручу керек экен да. Пейлиңерди. Адамга эч качан эч нерсе жетпейт экен. Адам өмүр бою мейга бер дей берет экен, бер, керек деп өткөн да, итке темир эмне кереги бар дегенде чогулта берет экен да, чопкут жыйнай берет экен. Анан субхан өлүп калат экен, эчтеке кетпейт экен. Жана үй деген сөз бар да, үй салам дечи. Ошо үй салганда үй баштадым деген сөз алышчы. Болду, үй бересиң, кыямат күнгө чейин ийесиң да, субханалла. Ошол себептен экен, жанагындай кичине болсо дагы өзүңөрдү мындай алдап койбогула, алданып калбагыла. Aldanıp kalbaylı bağırız dengeler. İnşallah. Anda dua kılalı ya? Subhaneke rahmine şahan tastagfiru ve atubu ileyk. Kulaytılan bağırıza iman hidayet versin. Bunu özgeçi selamlar. Allah razı olsun.